Assalamu алейкум, урматтуу катталуучулар, Нуркейж YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Жана Москва шаарында, Россия аймагында эмгектенип жүргөн биздин мекендештер жана жалпы кыргыз элим. Урматтуу мекендештер, өкүнүчтүү кабар десек болот. Акыркы мүнөттөрдө, акыркы секундтарда баарыңыздар соц тармактардан, интернет тармактарынан кандай кабарларды көрүп жатасыздар, ал баарыбызга белгилүү. Бул нерсени көрүп туруп мен дагы чыдай албадым. Туугандар, ушу Баткен облусу Аксай айыл аймагы жана Лейлек району Арка айыл аймагындагы эмнелер гана болуп жатат. Биз ошол жакта жашаган биздин досторубуздан, инилерибизден прямой видео тарттырып көрүп атабыз. Муну көрүп туруп мен дагы мындай чыдай алган жокмун. Чындыгында ушунчалык гыжырланып, азыр мындай айтканда жүрөгүбүз кан ичип турган кези. Биздин жаш кыргыз карындаштарыбыз 17 жашар, 14 жашар, 8 жашар өзүбүздүн инилерибиз мындай айтканда каза болуп кетип атат. Ошол эле тажик тараптын аткан снаряддын айынан ошондой эле канчалаган үйлөрдү өрттөп, канчалаган өзүбүздүн аскерлерди зордуктап, атып, кыйнап, өлтүргөнгө чейин барып атат. Ушуларды эске алуу менен буюрса ушул Баткен облусуна, Лейлек районуна жана Аксай айыл аймагына жардам кылам деген биздин мекендештер болсо, экранда көрүп турган Сберкарта бул менин жеке Сбербанктан ачылган картам. Колуңуздардан келишинче ограничениясы жок. Колуңуздардан келишинче жардам кылып, жардам иретинде ушу материалдык жактан алдын ала кам көрүп турганга туура келип турат. Себеби өзүңүздөр билесиздер, азыркы учурдан баштап жашаганга уже кошуна айылдар же болбосо бир туугандарына барып ушундай жайгашып атат. Эми бул арадан качып кутулгандары, ал жакта калып калгандар дагы бар. Алар менен салгылашып жаткандар дагы бар. Эми Алла сактасын, дуа кылып турайлы туугандар. Биз ушул алыста болсок дагы ушул нерсенин алдын алып, кимдин колунан канча келсе, ушул Сберкартага Алланын ыраазычылыгы гана үчүн которуп койсоңуздар, буюрса бул түшкөн акчаны мен жеке өзүмдүн мойнум менен жооп берем. Ар бир тыйын, ар бир сомуну ушул максаттуу пайдаланууга, эгер мүмкүн болсо ушул мен дагы карап көрөм, өзүм дагы барганга аракет кылам. Эгер болбосо мен ошол жакта өзүм ишенген адамды жөнөтүп, действительно ушул көрүп турасыздар, үйлөрүнү өрттөп берди. Жана да өзүнүн бир тууган, өзүнүн канынан жаралган балдарынан, өзүбүздүн мекендештерден ажырап атабыз. Ошондой мындай муктаж үй бүлөлөргө жеткиргенге, максаттуу пайдаланганга мен өзүм мойнум менен мындай жоопкерчиликти мойнум алам десем болот туугандар. Ошон үчүн болушунча группаларга таркатып коюңуздар. Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул Сберкарта меники. Кааласаңыздар номер телефон, кааласаңыздар ушул Сберкартанын номериге тыштап коюңуздар туугандар. Ошон үчүн туугандар болушунча WhatsApp группаларга же башка соц тармактарга дагы жайгаштырып койсоңуздар болот Алланын ыраазычылыгы үчүн.